Кутмандуу күнүңөр менен менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүнкү маанайыңар кандай? Эмесе апабызды эстеп көңүлүбүздү көтөрөлү. Апаларыбызды сыйлайлы. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабактын темасы 2 эселүү шифр. Сабактын максаты 2 эселүү шифр жөнүндө маалымат алышат, шифр менен жазууну үйрөнүшөт, турмушта пайдалана алышат, чыдамкайлыкка тарбияланышат. Өткөн сабакта балдар эсиңердеби? Биз таблицаны колдонгонбуз. Бүгүн сабакта да ошол таблицаны колдонобуз. Джек таранчы түрмөдөн ийгиликтүү качып чыккандан кийин Лондондогу досторуна кат жазган. Башкалар ал катты окуй алышкан эмес, анткени ал кат дагы шифрленген болчу. Бирок Лондондо чала сабаттуу түрмөчүлөргө караганда билимдүү адамдар көп болгондуктан кээ бирлери жашыруун жазууларды түшүнүшкөн. Мындан жогорудагы белгиленген кырдаалда колдонулган шифрлердин сыры билинип калышы мүмкүн болчу. Ошондуктан Джек таранчы 2 эселүү шифр колдонгон. Биринчиден ал таблицаны колдонуп, тамганы сан менен алмаштырган. Мисалы, Ж тамгасын 43, О тамгасын 35, Л тамгасын 38 сыяктуу кылып тамганы сан менен алмаштырган. Андагы берилген жазуу төмөндөгүдөй болгон. Жолугушуу Бристолдо 5-июнда. Андан кийин биринчи сандан 14-тү кемитип, экинчи санга 5-ти кошкон. Үчүнчү сандан кайрадан 14-тү кемитип, 4-түнчү санга кайрадан 5-ти кошкон. Жана ошентип андан ары уланган. 14 жана 5 сандары кат 14-чү майда жазылгандыктан колдонгон. Жолугушуу Бристолдо 5-июнда деген катты шрифттөөгө жардам берели. Жыйынтыгында 29 кемитүү 40 кошу 24 кошу 35 кемитүү 33 кемитүү 35 кошу 11 кошу 35 барабар 16. 54 кемитүү 19 кемитүү 46 кошу 18 кемитүү 36 кошу 21 кемитүү 43 кошу 32 барабар 40. 35 кошу 50 кемитүү 11 кошу 46 кошу 22 кемитүү 31 барабар 27. 46 кемитүү 5 кошу 41 кошу 32 барабар 55. Жазуу келип чыккан. 2 эселүү шифрди колдонуу белгилүү бир тактыкты талап кылат. Сабакты бышыктоо үчүн биз талас фасолу сүйлөмүн, таблицаны жана 7 ноябрды колдонуп шифрлейли. Алгач тамгалар жана сандардын арасындагы туура келүүчүлүктү табабыз. Андан кийин 7 ноябрь датасын колдонобуз. Керектүү эсептөөлөрдү жүргүзүп, шифровканы даярдайбыз. Эми кабарлоону жазуу калды. 24 кошу 61 кошу 31 кемитүү 61 кемитүү 25 кошу 40 кошу 43 кемитүү 43 кемитүү 28 кошу 49 барабар 23. Кабарлоолорду чечмелеш үчүн тескери тартипте аракет кылуубуз керек. 7 ноябрды колдонгондо 7-ни кемитип 11-ди кошуп, кайра 7-ни кемитип 11-ди кошуп,
ирети менен жазып амалдарды аткарып шифрленүүчү сандарды таптык. Чечмелегенде 7-ни кошуп 11-ди кемитип, 7-ни кошуп 11-ди кемитип, ирети менен жогорудагы амалдарды аткарсак, биз издеген сөздөр чыгат. Үйгө тапшырма. 244-беттеги 575 мисалды иштеп келесиңер. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.